Томолой жетим Реме. Гектор Малот. Романдын кыскартылган варианты. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек 2024. Менин үйүм. Мен көчөдөн табылган баламын. Бирок 8ге чыккыча бул тууралуу билген эмесмин. Себеби ошол кезге чейин менин да бардык балдардай эле апам бар болчу жана аны өз энем деп ойлоп жүргөм. Мени өөп жыттаган, ыйласам бооруна басып башыман сылаган энем. Ооба, кантип шек санайт элем. Мээримге толгон көздөрү менен элжиреп караганы, ыйласам жашымды арчыганы, жатканда жомок айтып уктатканы, ал тургай ачуусу келсе да жылуу сөздөр менен тилдегени. Ооба, бакмени экенинен кымындай да шегим жок болчу. Уюбузду талаада кайтарып жүрсөм, бат-баттан келип дайынымды сурап турчу. Кокус жаан жаап калса, антаңдап жетип келип чапанына калкалаганычы. Жылуу жүзү, ысык мээрими өмүр бою эсимден кеткен жок. Кыштын суук күндөрү жаныма келип кучактап өпмөйүн, үшүгөн буттарымды укалап жылытмайын жатчу эмес. Кагылайын апам, эч бир эринбей, бутум жылгыча отурар эле. Анын апам эмес экенин мындайча билип калдым. Мен өскөн Шавонон кыштагы Франциянын эң жакыр айылдарынан болот. Киндик каным тамган, өз ата-энем жашаган жерди билбегеним үчүн чоңойгон айылым тууралуу айтып жатам. Жери кагырап кургаган, топурагы сапырылган чөлкөн болгондуктан айылдагылар дыйканчылык кыла алчу эмес. Натыйжада жакыр жашагандар да көп болчу. Каштандан, өсүмдүктөрдүн кара кайыңдар тукумундагы дара куруусунан башка бак да жок эле. Тек гана тоо этектериндеги арыктардын боюнда анча-мынча бадалдар кездешип, коюу чөп өсүп калчу. Менин бала чагым ошол каштан бактары жээкти өскөн Луара суусунун боюнда айылдан обочу жайгашкан чакан үйдө өттү. Апам тагыраагы бакма энем жесир аял эмес болчу, бирок мен 8ге чыкканча бул үйдөн бир да эркектин караанын көргөнүм жок. Себеби таш жонуп иштеген күйөөсү айылдагы башка эркектердей эле Парижге жумуш издеп кетип, ошол жакта иштеп жүрүптүр. Негедир ошол убакка чейин үйгө бир да жолу келген эмес. Кез-кезде гана атын угуп калчумун. Айрым учурда өзү сыяктуу Парижде эмгектенип жүргөн айылдаштардан кабарын билдирип, Барберин апама бир аз акча салып жиберчү. Барберин эже, күйөөңүз акча берип жиберди. Ден соолугу жакшы жумушта иштеп жүрөт. Сизге салам айттырды, дешчү алар. Апам мындай кабарды укканда бир терең дем алып алып отуруп калар эле. Апам үчүн анын ден соолугу чың болуп, иштери жүрүшүп турган эле чоң олжо болчу. Баш аламан болсо калганы табылат деп кое турган. Менин да 6 саным аман болуп, оорубай жүргөнүмдү көрүп, өзүн бактылуу сезип жашачу. Ноябрдын суук күндөрүнүн биринде кеч күйгүмдө бир бейтааныш киши үйүбүздүн короосуна кирип, менден Барбериндин үйү кайсы деп сурады. Ушул үй десем, уруксат сурабай эле түп-түз үйдү көздөй жөнөдү. Баткак чачыраган кийимдерин, жүдөгөн ырайын көрүп, алыстан келаткан киши экен деп ойлоп койдум. Аңгыча биздин үнүбүздү угуп апам да чыга келди. Парижден кабар алып келдим, деди, чоочун киши корулдаган үнү менен. Мындай сөздү далай эле укканбыз, бирок бул үн мурдагы үндөргө окшобой турду. Кыязы жаман кабар алып келген окшойт. Анын сумсайыңкы түрүн көрүп, апам чоочуп кетти. Эмне болуп кетти деги? Жеромеге бир нерсе болдубу? Тилекке каршы ошондой болду. Бирок коркотурчу деле эч нерсе жок. Өзүңүздү кармаңыз. Күйөөңүз кырсыктап, азыр кичине жакшы болуп калды. Болгону бут айыкпачудай. Чулук болуп калат окшойт. Азыр ооруканада жатат. Мен да ошол жакта дарыланып, аны менен бир бөлмөдө жаттым. Ооруканадан чыгып жатсам, сизге кабар айтып коюумду өтүнгөн. Апам окуянын чоо жайын жакшылап билиш үчүн жолоочуну кетиргиси келбей, шорпо ичип кет деп үйгө чакырды. Ал киши тартынып кетенчиктегени менен апам түндө жол жүрүү кооптуу экенин, түнкүсүн карышкырлардын улуганы угулуп турарын айтып атып, акыры үйгө киргизди. Дароо дасторкон жайып шорпосун ысытты. Чоочун киши чатырап күйгөн оттун жанына жайланышып, улам шорподон оорутап татканча болуп өткөн окуяны коурап берди. Көрсө мистер Барберинди курулуш шатылары басып калып, бир буту сынып кетиптир. Курулуш мекемесинин жетекчиси күнөө өзүңдү, иш маалында бул жерде турбашың керек болчу деп, кенемде төлөп берүүдөн баш тартыптыр. Шорпосун ичип бүтөөрү менен апам дагы куюп берди. Бейтааныш киши бир оорутап алып, дасторконго койду да мындай деди. Байкуш Барберин, анын ордунда башка бир амалдуу неме болгондо,
жулунуп жүрүп, бөдөрөтчүдөн оңбогондой кенемти өндүрүп алмак. Ал кургур болсо, мындан кийинки жашоосуна огожо болуп, кем каршысын жаап турганга жеткидей да жүлөк була алган жок. Ошентсе да, кенемти өндүрүү үчүн сотко кайрылуусун сунуш кылдым. Апамдын өңү кубарып, айласын таппай отуруп калды. Дароо Парижге жетип барайын десе, мындай ары алыс, ары чыгымы көп сапарга чыгуу колунан келчүдөй эмес. Акыры айылдын аттуу баштуулары менен кеңешип көрүүнү туура көрдү. Эртеси апам экөөбүз жакага түштүк. Апам айылдын мугалимине кат жаздырып, аны күйөөсү жаткан оорукананын башкы дарыгерине жиберди. Бир канча күн өткөн соң каттын жообу келди. Катта башкы дарыгер ал жакка чейин барып убара болгондон көрө жөн эле акча салып жиберүүсүн айтыптыр. Бөдөрөтчүгө кенемте төлөтүү үчүн сотко кайрылыш керек деген экен. Ошентип байкуш апам түйшүккө малынды да калды. Бир жагынан күйөөсүнүн акыбалы түйшөлтсө, бир жагынан акча таппай убара болду. Себеби үйдө өзүбүзгө өпчап жеткидей эле акча бар болчу. Арадан күндөр өтүп апталар алмашты. Бул убакыттын ичинде тиги кишиден бир канча жолу кат келди. Баары тең акча тууралуу жазылган. Акыры эмнеге эмгиче акча жибербей жатасың деп тогурунган каттар келе баштады. Эң акыркы катында анын абалы оор экенин билдик. Себеби апамдан тезинен акча салышын талап кылып, такыр болбосо уйду саткыла дептир. Уйду сатуу, көзгө басар уйду сатуу. Саап ичип отурган жалгыз уюн сатууга аргасыз болгон үй бүлө кандай гана муктаж үй бүлө. Мейли, кедей жаша, мейли иткемин, бирок курооңдо бир саан уюң болсо, үй бүлөң ток, кайгысы жок жашайт. Абалдын канчалык кейиштүү экенин биз гана эмес, бүткүл айыл туйду окшойт ал күнү. Анткени менен апам уюн да аяган жок. Дароо сатып акчасын, чыпчыргасын коротпой, күйөөсүнө салып жиберди. Ооба, сараланы сатуу биз үчүн оңой болбоду. Ал биздин энебиз да, досубуз да болчу. Сүтүнөн түшкөн акча менен эң кыйын күндөрдү артка калтырып, жашообузду улантып келбедик беле. Сүтүнүн молдугу, майлуулугу, өзүнүн маңкайып жооштугучу. Менин эс тартып, адам катарына кошулушума тийгизген салымычы. Торпогун саттык, сүтүн ичтик, каймагын жедик. Майы, сыры, быштагы, айраны, сүзмөсү баары апам экөөбүз үчүн чоң олжо эле. Эми нанүштөдө бир кесим нан, жатаарда сууга бышкан картөшкө жеп калдык. Аңгыча майрам күнү да жетип келди. Апам мага мындай күндөрү куймак жасап берчү. Бирок бул жолкусунда куймак жасагыдай un да, сүт да жок эле. Демек, бул майрам мурункудай болбойт тура деп отуруп калдым. Бирок апам мени күтүүсүз кубандырыш үчүн эчак даярданып коюптур. Негизи эле кошуналардан бир нерсе сураганды жактырчу эмес. Бирок бул ирет аргасыз барып сүт, май, un, анан жумуртка сурап келген экен. Баштыктан 2-3 алма алып чыгып, «Балам, отун жарчы. Сен от жаккыча куймактын камыры да даяр болуп калат», деди. Куймакты укканда так секирип сүйүндүм. Дароо жүгүрүп чыгып чырпык сындырып, отун жарып кирдим. Анан кемеге жакка ташып коюп, улам үйгө кирип чыгып чыйпылыктап, ары бери басып жүрдүм. Апам унга жумуртка, алма кошуп, сүт менен жууруп, үстүн кымтылап жаап коюптур. Улам жабуусун көтөрө калып, көптү экен деп карап жаттым. Бир маалда апам от тамызып, тамак бышырууга киришти. Байкуш киши бир жагынан от жагып, бир жагынан куймак куюп, түтүнгө ышталып жүрдү. Балам май токош жесин дегенде көзү ачышып, жаны кыйналганына да кайыл эле. Ооба, ысык майга түшүп чырылдап бышып жаткан куймактын үнү балким дүйнөдөгү эң жагымдуу үн болсо керек. Бешик ырынан да, булбулдун сайраганынан да жагымдуу десек да ашыкча болбос. Биринчи куймак бышайын деп калган кезде короонун эшиги тарак этип катуу ачылганы угулду. Караңгыда ким келмегиле. Көп болсо тузу түгөнгөн, же от тамызгы сурап келген кошун аял болсо керек дедим ичимден. Аңгыч эле тарс эткен үн чыгып, бирөө үйдүн каалгасын таягы менен ачып жиберди. Оттун жарыгынан бир кишинин үйгө киргени даана көрүнүп турду. Үстүндө кара күрмө, ичинде ак көйнөк, колунда таягы бар экен. Кирип келип эле «Жыргал эле силердики», деп корсулдап бир тийди. Үнү да барган сайын күчөп чыга баштаса болобу? «Демек майрамдап жатыпсыңар да, деп кыйкырды ал. «Мага алагды болбогула, ишиңерди уланта бергиле». Апам колундагы куймакты тактанын үстүнө кое салып, колун майлыкка аршыды.
О, жараткан, Жероме, бул сенсиңби? Андан соң мени колуман жетелеп, 2-3 кадам астыга басты да, мага барып учураш дегендей ишарат кылып мындай деди: балам, бул сенин атаң.